Toy koydu. Pağır alma, tök alma, bel alma. Apşır, çoğ alma, kayırda bolsa roza жүрөт. Kırgızstanda roza başkarıp bakam. Бул жерге жергиликтүү тургундар 20 жылдан бери бак тарактарды эгип эс алуу багы катары колдонуп келишет. Бир эле бул жер эмес, Кызыл Кая шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы бир канча бак жеке менчикке өтүп кеткен. Учурда анын ээлери бакка курулуш курабыз деп жатышат экен. Биз бул жерде салдырбайбыз да эмеге ушу турабыз, балдарыбыз үчүн ушул жерге турабыз. Күн десе күн, түн десе түн туруп ушул жерде биз салдырбаган аракет кылабыз. Эми алыбыз жетишинче үнүбүз жеткен жерге кайрылабыз да. Буга макул болбогон Кызыл Кая шаарынын тургундары нараазычылык акциясына чыгышты. Алар шаардагы эс алуу багына каралган жерлер жеңисинен сатылып, жада калса көп кабаттуу үйлөрдүн айланасындагы балдар ойной турган аянтчалар калбай калгандыгын айтышып, өздөрүнүн талабын коюшууда. Депутаттар кетсин! Депутаттар кетсин! Мэрия кетсин! Депутаттар кетсин! Харамкөрлөр кетсин! Коррупция жок болсун! Депутаттар кетсин! Мэр кетсин! Шаардык мэрия тарабынан Асаналиев көчөсүндөгү номер 16 көп кабаттуу үйдүн айланасындагы 600 чарчы метр аянтындагы жер 6 адамга 2004-2005 жылдары сатылып кеткен. Жашоочулардын айтымында жер аукцион аркылуу мыйзамсыз сатылып кеткен. Тургундар арадан 15 жыл өткөндөн кийин тагыраагы ушул жылы гана жердин сатылганынан кабар табышкан. Бак кылып карап келебиз. Эмне үчүн ушу сатып алгандар 14 жылдан бери келбейт деймин да. Келип, эмне үчүн биз жаңы бак теккенде эмне үчүн келишпейт? Биз өз каражаттарыбыз, мээнетибиз кетти балдарыбыз менен. Бизди мээнетти эч кандай акчага сатып алса болбойт. Бул жер башында шаардык мэриянын балансында болуп, балдар ойноочу аянт курулат деп пландалган. Учурда тургундар сатылып кеткен бакка курулуучу курулушка каршылык көрсөтүп чыгышканын айтышат. Бул жерде бизнес болуп атат. Азыркы сатып алган адам 2 миллионго сатып алыптыр. Биздин балдардын ойной турган паркы жок. Аюучелек деген мындай кичине мини парктарыбыз жок. Ошон үчүн биз өзүбүз бул жака бактарды тигип, ушундай жашылдандырып койгондугубузга карабастан мэрия тараптан сатылды. Бул жерди 9 метр таштап курулуш курабыз деп элдерди азыр ушундай жаман абалга, жаман көйгөйдү бизге алып келди да. Наразылык акциясына чогулган жашоочулар тийиштүү мамлекеттик органдарга жана президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Сатылган бак боюнча жогорку сотко жакын арада арыз менен кайрылганын турушат. Бизге эч кандай эс ала турган жер жок. Асты жагында интернат бар, мына жерде мектеп бар, 4-чү мектеп. Балдар бара турган жери жок. Бардыгы келип мына биздин домдун алдыда ойношот балдар. Себеби бара турган жерибиз жок, эс ала турган жерибиз жок. Урматтуу президент, бизди мына ушул көйгөйүбүздү дагы сиз көзөмөл калсаңыз, сизден жардам сурайбыз. Нараазычылык акциясы учурунда шаардын вице-мэри жана тийиштүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери жетип келишти. Алар тургундар менен эки тарап болуп айтыша кетишти. Чечимди алып көрөлү анчаны. Аны жөндөн туруп жала айтпайсың. Мен 2004-2005 я не знаю, как у вас проводил в то время аукцион. Сен азыр моментте айтқан туралы. Жоқ, зачем оны бизге кайра куруп жалан бизге жабыштырган. Шаардын бийлиги бул жерге курулуш курууга уруксат берилген эмес деп ишендирди. Ал эми шаардык каттоо кызматынын өкүлү бул маселе боюнча тийиштүү органдарга кат жолдонгонун айтты. Азырынча сатылган жер тууралуу жыйынтык чыгаруу эртеде тиешелүү кызмат адистери. 16-дон боюнча айтып кеткен болсом, 2004-2005 жылы 6 участок сатылган экен. Аянттары 100 квадраттан, бардыгыныкы 100 квадрат, ошентип болгону 600 квадрат жер сатылган. Мамлекеттик каттоо кызматынан тараптан ошол жылдары катталган бул жер. Анан бул жер боюнча азыркы күндө мындай өзүңүздөр көрүп атасыздар, талаштар болуп атат эми. Тийиштүү органдарга кагаздарды бергенбиз. Тийиштүү органдардын жыйынтыгын күтөбүз. Бирок мэрия тараптан сатылган.
Вице-мэр бул маселеде шаардын азыркы мэриясы күнөөлүү эмес деп эсептейт. Анын айтымында чырыш чыгып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн алдындагы жерлер мурдагы мэрлердин убагында сатылган. Ал үчүн учурдагы мэрия жооп бере албай турганын айтты. Тургундар тийиштүү органдарга кайрылып, жерди кайтарып алууга укугу бар дейт. Туура мына үйдүн эгелер акысы бар. Эгерде ошол мезгилде баягы мыйзамдын чыгып кеткен мыйзамсыз аукцион болуп же неправильный торговля болсо, акылы бар бул жашаган тургундар сотко кайрылса болот туурабы. Но бүгүнкү күндө биз мэрия ушул эгерде мыйзамсыз берилип кетсе, анда мэрия өзүн токтом чыгарыш керек, бузуш керек туурабы. Бирок ошол мезгилде 2004-2005 болгондон кийин босак берилгенден кийин бүгүнкү күндө биз аны өзү кайтара албайбыз. Аны только сот чечиш керек туурабы. Буга улай эле жашоочулар ушул эле Асаналиев жана Ленин көчөсүнүн кесилишиндеги эс алуу багына делген 1 гектар 76 сотых жердин сатылганына наразы. Себеп дегенде шаарда бир эле эс алуу багы бар. 100 миңден ашуун калкка бир парк жетишсиз экендигин айтат. Кылышып, бак кылышып алды. Агандан кийин энди зороюп өтө иш салдап отурушуп, депутаттары барбы, кожайындары барбы, хаммасы тилини бир кылып шуну тартып алып атат энди азыр. Достук эс алуу багы деп аталган жер шаардык мэрия тарабынан 2005-жылы сатылган. Аны шаардын мурдагы вице-мэри болгон Мамыт Ботоев сатып алган. Учурда бул жерге курулуштар түшө баштаган. Шаардын архитектура кызматы бул жердеги курулуштар толугу менен мыйзамсыз экендигин айтты. Анткени жеке менчик үйлөрдү курууга уруксат берилген эмес. Башкы планда көп кабаттуу үй курулуш керек болчу. Парк боюнча эмне кылабыз? Паркка да курулуштар түзүп атат. Курулушка уруксат алынбайт. Мне жалко. Биз бул боюнча канализация боюнча мына жагы кечеги 2 күн алдын билдим. Бул боюнча экотехникага арыз түшкөн. Анан уруксат берилген эмес архитектордон. Үйлөр курулушка дагы уруксат берилген эмес, чакырып алып туруп, сертификаттарын алганбыз. Үйлөр салынып аткан го. Самой. Мыйзамсыз булар, Мыйзамсыз салынып атат, эч кандай архитектордон уруксат берилген жок. Мына жаңы жылдан кийин бизге уже полномочия контроль көзөмөлдөө дагы бизге өттү. Ал эми биз буга чейин салынды да. Биз билдирүү жасаганбыз экотехникага ошол. Биз барган учурда үйлөрдүн биринин эси бизди кетирүүгө аракет жасады. Камераны уруп, өчүрүүгө аракет кылып, бир аздан кийин телефон чалып коркутууга аракеттенди. Бул учурда эс алуу багына делген жерди сатып алган Мамыт Ботоев келди. Анын айтымында болуп жаткан нараазычылыктардын баары жеке адамдардын кызыкчылыгын көздөйт. Курулушка уруксат эч ким бербей коем деген жери жок. Бербейт атпасыз. Бул бербей жатса мен ачык айтайын, бул жерлерди мен аресттен чыгарган эмесмин. Мынеке. Аресттен чыгар элекмин. Убакытым жок. Бүгүнкү күндө курулушка менин муктаждыгым жок, мындай шашылып эле бүгүн курап коелу деген. Аресттен чыгарып коюшум керек ушул эле. Жерди 2008-жылы биз конкурс негизде сатып алганбыз. Сатып алгандан кийин бул сатыш мэрия саткан, биз өзүбүз саткан эмеспиз. Бир эмес 3 эс алуу багынын сатылышы Кызыл Кыя шаарында эс алуу бактарынын жок болуп баратканын айгинелеп койду окшойт. Демек өлкө жетекчилиги коррупцияга каршы күрөштө Кызыл Кыя шаарынын жергиликтүү бийлигин ишмердигине көз чаптырып койсо ашыкча болбос.